Саламатсыздарбы, ободо Лондон BBC. Элер алчана спорт жаңалыктары менен тааныштырабыз. Мен Акшолпон Койчиева. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко каршы ири чабуулдун экинчи күнүндө Ирактын өкмөттүк күчтөрү Мосул аэропортун алуу багытында жылып келатышат. Анджелина Джоли Камбоджа тууралуу тартылган жаңы фильми жана Брэд Питт менен мамилеси тууралуу BBC менен маегинде айтып берди. Ирактын армиясы Мосул шаарынын батышын көздө чабуулун улантууда. Бул шаар өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун Ирактагы акыркы ири чордону. АКШ коргоо боюнча катчысы Джеймс Матис Ирактын күчтөрүнө колдоо көрсөтүп Багдадка келди. Кечээ армия бир нече айылды тартып алган. Бул видеону жакынкы чыгыштагы кабарчыбыз Квентин Саммервилл оператору Ник Миллард менен согуш тилкесинин тартышкан. Алар Ирак күчтөрү менен чогуу жүрүп, окуяны чагылдырган жалгыз эле тележурналист. Миңдеген жоокерлер жана жүздөгөн аскердик унаалар бир нече чакырым аймакта даяр турат. Чабуулду Ирактын атайын полиция күчтөрү башкарууда. Бул аскерлердин көбү 2 жыл мурун өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун курчоосунда калып, аргасыздан артка чегинип, аман калышкан. Жекшемби күнү жоокерлер аскердик операциясын баштап, күчүн аябай салгылашууларды өткөрдү. Атайын аскерлердин капитаны BBC'ге алыстагы имараттын ичинде 3 экстремисттик согушкер жашынып турганын, алар жардыруучу зат чыкалган унаалар менен чабуулга даярданып турганын айтты. Армия аларды абадан бутага алууда. Экстремисттер 4 унаасын жардырды, бирок өкмөт күчтөрү аймакты бошотушту. Толугу менен 13 согушкер жок кылынып, Ирак армиясынын бир аскери курман болду. Биз аймакты бошотконубузга кубанып турабыз. Көптөгөн согушкерлер жок кылынды. Жакында жергиликтүүлөрдү үйлөрүнө алып келебиз. Биз болсо экстремисттик топко каршы чабуулубузду чек арага чейин улантабыз. Алигнатра кыштагында бир нече жылдан бери биринчи жолу Ирактын желеги желбиреди. Бул чакан кыштак болгону менен стратегиялык мааниге ээ. Аймак Мозулдун аэропортунун дарбазасы деп аталат. Кыштактагы үйлөр чепке айлангандай. Имараттарда өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун курал жарактары табылды. Тез жардам унага бомба шкалып, аскерлер аны имараттардын арасында байкады. Өкмөт күчтөрү кыштакты бошотуп алганы менен анын көчөлөрүндө жайкын тургундар жок болчу. Мозул шаарынын батыш тарабында болсо 250 000 жөн жай тургун жана миңдеген экстремисттер бар деп айтылууда. Бул операцияга Ирак 2 жыл даярданды. Бирок жоокерлер бир учурда аймактан качып чыгып, уят болгонун эстешип, Иракты экстремисттерден бошотобуз деп үмүттөнүшүүдө. Сиздер BBC'ден соңку жаңылыктарды көрүп жатасыздар, программаны улантабыз. Түштүк Судандын бир катар аймактарында ачарчылык болуп жатканы расмий түрдө айтылууда. Түштүк Судан өкмөтү жана Бириккен Улуттар уюму Юнити штатында 100 000ге жакын киши ачарчылыкта экендигин билдирди. Мындай кырдаалдын түзүлүшүнө өлкөдөгү 3 жылдык атуулдук согуш жана экономиканын кыйрашы себеп болду деп билдирди уюм. АКШнын вице-президенти Майк Пенс Европа биримдигинин лидерлери жана НАТОнун баш катчысы менен жолугушуу үчүн Брюссельге келди. Буга чейин Американын жаңы администрациясынын аларга карата мамилеси кабатырланууга жем таштаган эле. Президент Трамп шайлоо өнөктөгү учурунда Европанын башка өлкөлөрү дагы Британия сыяктуу чыгып кетпейби деп айткан. Ал ошондой эле НАТО уюму эскерди деп билдирген. Түндүк Кореянын лидеринин аталаш агасы Куала-Лумпурда өлтүрүлгөндөн улам тирешүү күч алып, Малайзия Пхеньяндагы элчисин чакыртып алды. Малайзия Түндүк Кореянын дагы элчисин чакыртты. Анткени ал бул окуяны тергөөдө Малайзия душман тарап менен келишип алды деп айыптаган. Ким Чон Ындын агасы Ким Чон Намды аэропортто ууландырып кетишкен.
Голливуд жылдызы Анджелина Джоли Камбоджа тууралуу тарткан алгачкы кино тасмасында дүйнө өлкөнүн кызыл кхмерлер режими алдындагы жашоосун көрүп, көп жаңы нерсени үйрөнөт деген үмүтүн билдирди. Алар биринчи атамды өлтүрдү деген фильм Камбоджадагы укук коргоочу активист Лонг Уңдун бала чагындагы баштан өткөн окуясына негизделген. BBC кабарчысы Ялда Хаким менен маегинде Анджелина Джоли прессада кеңири чагылдырылган жеке жашоосу тууралуу дагы айтып берди. Голливудтун королевасы Камбодиянын королу менен жолугууда. Алар Камбоджиянын байыркы сыйынуучу жеринде өлкөдөгү эң олуттуу кино премьерасын өткөрүүдө. Режиссер Анджелина Джоли бул кино тасма Камбоджиянын элине түздөн түз тиешеси бар дейт. Себеби актерлору, тили жана тасманын баяны бүт камбоджалык. Бул эл 40 жыл мурун башынан өткөргөн согуштун маңызы туура эмес кабылданып келген. Жалпы дүйнө гана эмес, камбоджалыктар өздөрү да түбүнө жете албаса керек. Мен аларга ошол согушту көз алдынан кайра өткөрүүгө мүмкүндүк бергим келди. Ал жаш баланын көз карашы менен чагылдырылат, көбү сүйүү жөнүндө. Кызыл кхмерлер деп аталган радикалдык коммунисттик кыймыл өлкөнү түбүнөн жаңылантып, жаңы доор баштайбыз деп ант берген. Миллиондогон кишилер элеттик утопия жаратуу максатында шаарлардан сүрүлүп чыгарылган. Динге берилүү, сезимдериңди көрсөтүү, жада калса түстүү кийим кийсең да өлүм жазасына кабылуу мүмкүн болчу. 4 жылдын ичинде 2 миллион адам каза тапкан. Өлүмдүн сүрөттөрү С-21 абагында кыйноого алынгандардын жүздөгөн сүрөттөрү. Бул абакта 12 миңге жакын адам өлтүрүлгөн. Аягында бир нечеси гана аман калган. 86 жаштагы Чу Май аман калгандардын бири. Алар аны 12 күн, 12 түн сабашканын айтты. Мен кардым ачкандыктан таракан же чычкан көрсөм кармап жеп салчумун. Жеп жатканымды көрсө дагы сабашчу. Анджелина Джоли ушул окуяларды жана бул өлкөнүн тарыхын айтып берүүгө кызыктар. Бирок Анджелина үчүн коомчулуктун көңүлүн өзүнүн жеке жашоосунан оолак кармоо татаал болду. Сиздин жолдошуңуз менен ажырашууңузга түрткү болгон бир окуя болгонун билебиз. Жана сиз ал жөнүндө эч нерсе айтпай келесиз. Азыр бирдеме айткыңыз келеби? Көп айткым келбейт, бирок абдан оор убакыт болду. Бирок биз бир үй бүлөбүз жана ар дайым үй бүлө бойдон кала беребиз. Оорчулуктарды да жеңебиз. Бирок азыркы учур Камбоджа жөнүндө. Камбоджанын жок болуп кете жаздаган илгерки маданияты жөнүндө. Эми спорт жаңылыктары. Бүгүн кечинде Англия кубогунда Арсенал менен Саттон Юнайтед командалары беттешет. Уткан тарап чейрек финалда Линкольн Сити менен ойнойт. Эми 2 аптада чейрек финалга чыгыш үчүн Хаддерсфилд өз таласында Манчестер Сити менен беттешет. Кубоктун учурдагы ээси Манчестер Юнайтед болсо Челси менен беттешет. Испан футболунда Лионел Месси Барселонанын Лиганис менен оюнунда 90-мүнөттө пенальти киргизип командасын алдыга чыгарды. 2-1 менен бүткөн оюндун башында биринчи голду дагы Месси киргизген. Ал эми Лиганис тарабынан голду Унай Лопес тепти. Барселона Реал Мадридтен бир эле упай артта турат. Гольфто эркектер арасында Дастин Джонсон дүйнөдөгү номер 1 болуп калды. Ал Лос-Анджелестеги Генезис ачык чемпионатында мурунку чемпион Джейсон Дейди утуп алды. Ал дүйнөдөгү 1 сапка чыгыш үчүн Дейди 3 орунга түшүрүп, турду утушу керек болгон. Джонсон 5 упай алдыга чыгып утту. Жаңылыктардын соңунда кышында ойнолчу бул жарышка эр жүрөк жана шамдагай адамдар гана катышат экен. Ондогон атлеттер Байкал көлүндө муз жарышка катышат. 3 күн созулган жарыш бүткөнгө чейин чыдаш керек. Аба ырайы бузулуп, суук күчөгөндө андан чыгып кеткендер дагы болот. Аязга чыдап 200 километр аралыкты коньки жана велосипед менен ашып өткөндөр орустар экени таң калыштуу болбосо керек. Аязга чыдайт десе, ойго орустар келет. Берин ушту менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.